Alhamdulillah, Allah Taala maqtalar. Jana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salam, salavattар болсын. Allah Taala bergen tavfiqler menen, ne'matlar menen inşallah bugün сабағыбызды баштайбыз. Бүгүнкү ала турган маселебиз баарыңыздарга белгилүү. Шейх болобу, алым болобу, устаз болобу, имам болобу, ким гана болбосун, ошолорго моюн сунуу маселесинде болот беле. Эми негизи шариатта алымдарды биз урматтап дайыма сыйлайбыз. Ким гана болбосун. Бирок алар жаңылып калган учурда Аллах Тааланын сөзүнө каршы же пайгамбарыбыз салам хадисине каршы бир фатва берип алган болбосо, ошол фатва алынбайт дагы, а бирок имамдын сыйы урматы өзүнүн ордунда тура берет. Ага дайыма сен ага чейин аларды рахимахулла деп же хафизахулла деп айтып жүргөн болсоң, ошол сыйың урматын кала берет. Ал чыныгы илим эси имам болгон болсо, чыныгы ахли сунна алымдардан болгон болсо, ага эч кандай сөз сүйлөнбөйт. А бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү баарынан жогору турат. Себеби Аллах Таала өзүнө моюн сунууга жана өзү жиберген элчиге моюн сунууга буйруган да. Буйруган. Биз Аллах Таалага сыйынганда бир имам менен сыйынбайбыз, кимдин жолу менен сыйынабыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген сүннөтү менен сыйынабыз да. Аллах Таала бир дагы имамга, баланча алымга эрчип туруп анан Аллахка сыйынгыла деп айткан эмес да. Турабы? Кимге айткан? Бир гана пайгамбарга эрчип, ушул алып барган жолго, ушул алып барган жолду бекем кармап, ушу менен мага сыйынасыңар деп буйруган да, турабы? Ошол бир гана пайгамбар. Ал эми алымдар булар илим ээлери. Булардан ошол Куран менен сүннөттүн мыкты үйрөнөбүз. Көрөбү? Алар бир ортомчу адамдар. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн жогору үйрөндүк. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү менен бир алымдын сөзү пайгамбарыбыз саллаллаху сүннөтүнө карама-каршы келип калган учурда эмне кылабыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху сөзүн жогору коебузбу же бир алымдын өзүбүздүн жүрөгүбүздө ушунчалык катуу сүйгөн, ал үчүн баарына даяр болгон алымдын сөзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнө каршы келип калды. Эмне кылабыз? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн жогору коебузбу же алымдын сөзүн жогору коебузбу? Чыныгы исламды түшүнгөн адам үчүн бул сурала турган суроо эмес да. Себеби Аллах Таала пайгамбарга этишти буйруган. Ал баарыбызга белгилүү. Бирок кээ бир адамдар таклит кылып, таклит деген сокур эрчүү да. Ал эми таассуп деген кээ бир адамдар кээ бир чектерди ушунчалык катуу сүйүп алган, ушунчалык ошонун ишенимине же сөзүнө катып калган да, байланып калган да. Чыга албайт. Андан башка эчтекени көрө албайт да. Таассуп деген катып калган бирөөгө. Ал эми таклит деген эмне? Мааниси сокур, далилсиз эрчүү да. Сокур эрчүү, далилсиз эрчүү. Далил карабай эле ошо бир нерсени адал десе адал дейт, арам десе арам дейт, болот десе болот дейт, болбойт десе болбойт дейт да. Көрөбү? Ошондой ооруп калган адамдарда жок эмес, ал бар. Түшүнөрбү? Ал кайсыл гана жерде болбосун, кайсыл гана заманда болбосун, кандай бир деңгээлде ошондой адамдар жашап келет. Эми Ибн Аббас айтат. Урва ибн Зубайр менен сахаба бар, ошо менен бир маселеде талашып калган учурда ажынын түрү бар да, таматтук деген түрү бар, кирон деген, ифрот деген түрлөр бар. Ошонун кайсынысы жакшы деген маселеде Урва ибн Зубайр Абу Бакир баланчаны жакшы деп айтты го дегенде Абдулла Аббас айтат да, мен силерге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минтип айткан десем, силер мага карама каршысын Абу Бакир минтип айтты, Омар минтип айтты деп айтасыңар дейм да. Мен силерге Аллах Таала асмандан таш жадырып азаптайбы деп коркомун дейт да. Ушул асардачы. Асардын ичинде бир сөз бар. Башка сахih болгон асарында айтат, мен силерге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты десем, силер мага Абу Бакир айтты, Омар айтты деп айтасыңар, силер кор болуп каласыңарбы деп корком дейт да. Көрөбү? Бул Ахмадта келет 3121 номерде, бунун исиндеги алымдар сахih деп ачкан да. Ошон үчүн карагыла, Ибн Аббас Урва ибн Зубайр экөө маселеде ушундай маселеде
сөз болгондо Абу Бакыр айтты, пайгамбарыбыздын сөзүнө каршычы, Абу Бакыр айтты, Омар айтты дегенде ачууланып туруп, силерге Аллах Таала азабын түшүрөт деп коркомун дегенде. Абу Бакыр ким, Омар кимде? Абу Бакыр ким, Омар ким? Эгер Абу Бакирдин сөзүн, Омардын сөзүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнө каршы теңеш мүмкүн болбой турган болгон болсо, анда нече жылым кылымдан келген азыркы учурдагы же андан кийин алгачкы өткөн сахаба болбогон бир алым болгон, имам болгон адамдардын сөзүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүнө теңей турган болгон болсок, Ибн Аббас эмнени айтмак эле? Карагыла. Эгер Абу Бакирди айтып аткан болгон болсоң, Омарды айтып аткан болсоң, ушундай нерсе айтып аткан болгон болсо, бирок биз өзүбүздүн баланча устазыбызды, баланча шейхибизди айткан болсо, Ибн Аббастын астында Ибн Аббас не деп айтмак эле мисалы? Көрсөңөрбү? Себеп Аллах Таала пайгамбарга элчиге буйруганда. Пайгамбарга элчиге буйруган урматтагандар. Аллах Таала Нур сүрөсүнүн 63-аятында айтат: "Фальяхзариллазина юхалифуна ан амрихи ан тусибахум фитнатун ав юсибахум азабун алим" дейт. Биз жөнөткөн пайгамбардын буйругуна, сүннөтүнө каршы келип калгандар дейт. Алар дейт, аларга бир фитна түшүп калуусунан же чоң азапка кабылып кала электе ошол нерседен сак болсун дейт. Сак болсун дейт. Фитна дегени Имам Ахмад айтат, бул ширк деп айтат. Кээ бир адамдар фитна деген ширк же бидат дейт. Ошондо мааниси эмне? Кайсыл бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын буйругуна каршы келе турган болгон болсо, ал эмне бидатка же ширкке түшүп калып коркунуч бар экен да. Көрсөңүз, Алла Таала катуу эскерткен да. Азабун алим дейт, чоң азапка да түшүп калышынан сак болсун дейт да. Ияс ибн Саламата ибн Аква деген өзүнүн Ияс ибн Саламата ибн ал-Аква деген өзүнүн атасынан риваят кылат. Ошол өз атасы риваят кылган хадисте бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам астында тамак жеп отурат да. Тамак жеп отурат, ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сол колу менен жеген себебинен кул би яминика дейт. Оң кол менен же дейт да. Ошондо ал ла астатиу дейт. Мен оң кол менен жей албайм дейт да. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ластата дейт да. Ластата дейт да. Сенин колуңан келбей калсын дейт да. Ма манаху иллал кибр, сени тыйып турган нерсе бир гана текепелик деп айтат да пайгамбарыбыз. Ошондо хадисте айтат: "Кала фама рафаха ила фихи" дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондой сөз айткандан кийин, колуңан келбей калсын деп айткандан кийин, бирден эле баягы адам колун оозуна көтөрө албай калды дейт да. Карагыла. Пайгамбарыбыз ошондой айткан себебинен ким? Аллах Таала көрүп турчу да, билип турчу. Ал эмне? Пайгамбарга Аллах Таала буйруган пайгамбарга моюнсунбай атат да. Карагыла. Моюнсунбаган себебинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колуңан келбей калсын дегенде Аллах Таала бирден дуасын кабыл Аллах Таала эмне? Аны шалып койгон да. Хадис Муслимде 2021 номерде. Ошон үчүн урматтуу угандар, биз эртең кыямат күнү Аллахтын астында суралганда баланча аалымга эмне үчүн ээрчибедиң деп суралбайбыз. Ким айтты сиздерге кабырдан баланча имамга же баланча аалымдан сураласың? Ким айтты? Кабырдан 4 нерседен суралабы, 3 нерседен суралабы? 3 нерсе суралат. Раббың ким? Пайгамбарың ким? Диниң эмне деп суралат? Же баланча ээрчиген имамың ким деп суралабы? Же ошондой хадистерди укмар беле? Жок андай. Көрсөрбү? 3 нерседен суралат. Бул биринчи суралат да. Биринчи 2 сурак болот. Пайгамбар тууралуу. Бул биринчи сурак. Экинчи сурак, кыямат күнү эсеп хисап болгондо дагы суралат эмне деп? Силер биз жөнөткөн пайгамбардын эмне иштерине жооп бердиңер дейт да. Ошентип суралат да. Эмне буйруктарына силер жооп бердиңер, амал кылдыңар деп суралат да. Ошо алымдар айтат, эки жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ээрчүү маселесинде суралабыз дейт да. Башка эч бир алымдан суралбайт. Сен эмне үчүн баланча алымга ээрчиген жоксуң деп суралбайт. Бирок алымдардын шаригаттагы орду ал өзүнүн ордунда турат да. Ошон үчүн карагыла, имамдарга карасаң, мисалы, имам Шафи айтат: "Ажма'ан нас" дейт да. "Ала анна ман истабанат лаху суннати расулилlah sallallahu aleyhi ve sellem lam yakun lahu an yadaha li qawli ahadin minan nas kainan man kana" дейт да.
пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті қайсы бір адамға анық кеткеннен кейін дейді, ашық кеткеннен кейін дейді, ал адам ошол пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін bir адамдың сөзі үшін, bir алымдың сөзі үшін таштау мүмкін емес дейді. Ал кім ғана болсын дейді. Ошол нерсеге алымдар, адамдар bir ооздан келишкен дейді. İcma дейді. İcma демесеңер бе? Алымдар, ахли сүннамдар bir ооздан келишкен дейді. Қара. İmam Malik айтады: "Ма минна илля раддун ва мардудун алейхи илля сахибу хазал қабри ва ашара иля қабри Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям" дейді. İmam Malik айтады: Бізден киміз қана болсын дейді. Бізден киміз. İmam Malik бізден киміз қана болсын деген сөз имамдар да. Өзіне оқшаған имамдар айтады да. Біз оқшаған киміз қана болсын дейді. Кейде сөзі қабылданады, кейде сөзі қайтарылады дейді. Кейде қабылданады дегені Құран менен сүннетке тура келген болса, дал келген болса қабылданады дағы, дал келбесе қайтарылады дейді. Илля сахибу хазал қабр дейді. Bir ғана ошол қабырда жатқан қабырын сөзі ғана ешқашан қайтарылмайды дейді. Деп имам Малик кімнен қабырына ишарат қылды? Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның қабырына ишарат қылып көрсетті дейді. Қараңыздар. Абу Ханифа рахимахуллах: "Иза култу қаулан юхалифу китаб Аллах ва хабара Расулилlah саллаллаху алейхи вассалам фатруку қаули" дейді. Егер мен дейді Аллах Тааланың китебіне жана пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың сүннетіне хабарына қарсы бір сөзді айтчу болған болсам, фатруку қаули, менің сөзімді таштағыла дейді. Абу Ханифа башқа сөздерінде иза сахи хадис фа мазхаби, егер хадис сахих болған болса, мен ошол жолым дейді. Имамдар бір ғана эмнеге чакырган? Аллахтың китеби жана пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың сүннетіне чакырган. Алла бір өзді бір жаңы бір манхаж, жол тесіп алып, адамдарды бір жашыруын, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламның жолынан башқа жашырын өздерінің жолына чакырып, андай болды ғой аналар. Азыр учурда сен ошондой адам табышың мүмкүн. Бирөөлөр өздөрүнө бир хизбиликке, бир жамаатты куруп алып, бир жашыруу, бир жамааттарга чакырып, өзүнө чакырганда табышың мүмкүн. Бирок имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Шафии, имам Ахмадтар, алар Аллахтан бизден жүз эсе, андан да көп эсе корккон алымдар да барчы. Ар бир айткан сөзүндө Аллах жана элчиси ыраазы болгон сөздүн айткан да. Каршы келген болсо алар дайыма эмне урушуп турган. Ошон үчүн алар эмне фатаваларын карасаңар, китептерин карасаңар, кейде бул сөз айтат дагы, ал сөздөн кайта кайтып кеткен болгон көрөсүң да. Кайта бир фатва берет, ошо фатвадан кайта баш сөзүндө кайтып кеткенин көрөсүң да. Эмне? Хадис жеткен сайын баягы туура эмес, каршы келип калган сөздөрүн таштап кете бергенин көрөсүң да. Ал имам Абу Ханифа болобу, имам Малик болобу, имам Шафи, имам Ахмад кимис, андан башка да Суфян Саури, Суфян Уяйна жана башка көптөгөн имамдар бар. Ошол бардыр. Имам Ахмад айтат: "Вала туқаллидни, вала туқаллид Маликан, вала Шафии, вала Аузаи, вала Саури, хуз мин хайсу ахазу" дейді. Имам Ахмад рахимахулла айтат: "Мага тақлид кылбагын" дейді. Жана ошондой эле Маликке дейт, жана ошондой эле Шафиге дагы, Аузаиге да, Суфян Сауриге да эч кимисине тақлид кылбагын дейді. Алар кайсы жерден алган болсо, дал ошол жерден силер да алыла дейді. Карагыла. Субханалла. Бул сөздөр бар экени кайсы китептерде келген баары белгилүү да. Ошон үчүн булардын имамдардын сөздөрү шариатта эмне далил болуп эсептелбейт да. Билесиңерби? Далил деген эмне шариатта? Шариатта Куран, Сүннө жана сахабалардын Абу Бакир, Омар, Осман жана ошондой бир далил да. Ал эми бир имамдардын сөзү шариатта далил болуп эсептелет, бирок булар эмне? Шариаттагы булардын менен биз немен табабыз? Булар менен далилди табабыз да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, биз алымдарга ээрчигенде өзүнүн ордуна коюш керек да. Алымдарды пайгамбарга теңеп, же пайгамбардан жогору көрүп албаш керек. Пайгамбар болсам бир да алымга мен өзүмөн кийин баланча имамдык, алымдык калтырып айткан эмес. Абу Ханифаны болобу, имам Маликти болобу, имам Шафииди болобу айткан эмес. Мисалы бир кабарлар тарап жүрөт, мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Ханифа рахимахулла бир ушундай курманын дайындеген калтырып кеттиптир. Алар кимге бере берип, ал ошентип уланып келип Абу Ханифага жеттиптир деп андай нерсе жок. Бирок элдин арасында ошол нерсе бар да.
ал жалған маалымат, ал дайнектің ал не пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам егер айта тұрған болса дайнеги жоқ эле баланча алым келет ошолорго ээрчи келе деп эле коймок тура эмес пе? Дайнекти берип бирөө 10 жыл аны оозунда сактап жүрүп, бирөө 10 жыл оозунда сактап жүрүп, бирөө 20 жыл оозунда сактап жүрүп, аны акыры отуруп кыйналыпчы. Түшүнүш керек да шариғаттычы. Шариғатты билбеген адам ушинтип айтып берет, жада калса бир күлкүлүү сөздөр айтат. Мисалы, кээ бир мазхаб эле биздин мазхаб дейт, адам атадан бери кармалып келаткан мазхаб деп айтат мисалы. Машалла. Анда адам атада ошол мазхабында болгон экен да турабы? Муса алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, машалла, бардыгы эле ошол мазхабта болгон туура эмес да, урматтуу туугандар. Мындай шариғаттан сүйлөгөндө да мындай Аллахтан коркуп, Аллах Таала Куранда айтат го, "Ин культум фаидилу" дейт да. Сүйлөсөңөр эмне адилеттүүлүк менен сүйлөгүлө дейт да мындай. Четтен чыкпагыла дейт. Бирөөгө зулум бербегиле, Аллах Таала разы болгон сөздү гана сүйлөгүлө дейт. А кээ бирөөлөр Аллах Тааланын разылыгы, пайгамбарыбыз сүннөт кызыктырбайт да. Эң негизгиси өзүнүн жолун күчөтүш үчүн, өзүн кармаган нерсеге адамдарга канагаттандырып разы болуш үчүн жада калса кээ бир айтат, сен мага ээрчи бер дейт да. Мага ээрчи бер дейт. Эми сиз устазымсыз, эми бирок адашып кетпейсизби дейт да. Десек, кыямат күнү коркпой эле өзүм жооп берем дейт да мисалы. Машалла. Бул эмне бул? Өзүнө жооп бере албаган имамдар өзүнө жооп бере албай, Осман радиаллаху анху мен кабырда жалгыз калгандан корком деп, Омар болсо бул дүйнөдө мен мага плюс эмес, минус эмес эптеп зыянын бербей өтүп кетсем болду деп айтып атса. Сахабалар. А бирөөлөр болсо бирөөлөргө гарантия берип жүрөт да. Сен коркпо, сен өзүнүн атасына же апасына бараткандай болчу. Мүмкүн эмес да, урматтуу туугандар. Ошон үчүн шариғатта эмне таклид деген сокур ээрчүү, жана эмне таасып деген бир шейхтин же алымдын сөзүнө байланып катып калуу, бул катуу кайтарылган да. Катуу кайтарылган. Бирок ушул оору менен ооругандар аябай көп. Ал чыгышта болобу, батышта болобу, түнүктө болобу, түстүктө болобу көп да. Ошон үчүн адам сабаттуу болуш керек шариғаттан. Илимдүү болуш керек. Бая алымдар айткандай, Куран менен сүннөт кайсы жерде болгон болсо, сен ошол жерде болушуң керек да. Куран менен сүннөт батышта болсо батышта, чыгышта болсо чыгышта. А кээ бирлер жок, Куран менен сүннөткө менен жүрбөйт, ал эмне? Алымы, имамы кайсы жакта болсо, кайсы ишенимде болсо ошол ишенимди сүйлөйт, кайсы амал кылса ошол амалды кылат, кайсы нерсени жек көрсө ошол нерсени жек көрөт. Бул туура эмес да. Бул шариғатка кайшы нерсе. Жада калса кээ бир адамдар пайда болгон, мисалы өзүнүн шейхин, мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаңылбайт го, маусум деп коет да, баягы катадан динди жеткирүүдө, каталыктан пайгамбарыбыз саламатта да. Эч кандай бир жаңылып калып, катага түшүп калып, андай болбойт да пайгамбарыбызчы. А бирок алымдар, имамдар жаңылып калышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Эми бирөөгө айтсаң, мисалы кээ бир мындай таклид кылган адамдарга, таасып кылган адамдарга айтсаң, ошондо сенин шейхиң, мисалы пайгамбарыбыздын хадисин алып келдиң да, же болбосо бирөө менен талашып калдың бир маселеде, талашып калган учурда, субханалла, ошондо сенин шейхиң эмне маасумбу, жаңылбайбы десең, жо, менин шейхим андай эмес, мен айтып атпайм, пайгамбар деп айта албайм мен, андай эмес, жаңылат ого дейт. Бирок менин шейхим муаффак дейт да. Муаффак дегенди билесиңерби? Муаффак деген бир мындай эмнени сүйлөбөсүң, туура эмес нерсени сүйлөбөйт дейт да. Бирдекени сүйлөдү, ошол нерсе көрөсүң акыйкат болуп чыга берет дейт да, мисалы. Алымдар айтат, бул сөз деген дейт, баягы эле эмне, маусум деген, жаңылбайт деген эле сөз дейт да, чүңбү? Пайгамбарга теңеңеш менен эле бирдей эле дейт да. Сен сөзүңдү теңебесең дагы, маанисинде теңеп коесуң дейт да. Эмнени гана сүйлөбөсө, акыйкат болуп чыга берет деген сөз эмне деген сөз бул деген? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой дейт, эмнени сүйлөбөсөң, акыйкат болуп чыгат да. Акыйкат да пайгамбарсыз. Дал ошондой эле пайгамбарларга теңеп койгон болот дейт да, бараңы. Ушунчалык деңгээлге жетип калган дейт элер. Бул мүмкүн эмес, бул чоң да бул деген. Бирок анын о күнөөсүн билиш да мүмкүн, билбеш да мүмкүн да. Кээ бирлер мисалы ушундай адамдар бар, субхана таасып кылгандыктан бир алымдарга таасып кылат. Бирок ошонун карамашында турган алымдарды өзүнүн алымына карамаш турган үчүн аны аябай жек көрөт да. Жада калса
ага лағнат айтып қарашы айтады. Мысалы айтшы мүмкін, жер бетінде құмның саны қаншалық көп болмаса, ошончолук санда Аллахтың лағнаты ошол адамға болсын дейді. Қарағыла. Эмне себептен? Өзүнүн аалымынын сөзүнө каршы келгендиги үчүн, оюна каршы келгендиги үчүн. Ошончалык байланып катып калган да. Ошол анын сүйүүсү же дос тутуусу же душман тутуусу, ба шариатта бар го, ал-валау вал-барау деген илим бар го. Алла үчүн дос тутуу, Алла үчүн эмне? Жек көрүү деген шариатта бар. Тура эмеспи? Эгер Куран менен сүннөткө дал келген амалды кылган болсо, сүннөт ээси болгон болсо, ал Алла үчүн сүйөсүң шариатта, туурабы? Ал эми Куран менен суннатка каршы келген бир күнөө ишти кылган болсо, же бидат кылган болсо, же куфурду кылган болсо, ширкти кылган болсо, ошол кылып аткан ишине жараша жек көрөсүң да. Бидат болсо бидат ошого жараша, ширк болсо ширк ошого жараша, күнөө болсо күнөөгө жараша, кичинекей күнөө болсо кичинекей күнөөсүнө иш кылып, кылган күнөөсүнө жараша жек көрөсүң. А булар эмне ушунчалык шеке? Ал мен бир адамдарды, бир жамаатты көзөп аткан жокмун. Жалпы айтып атам да, түшүнөбү? Жалпы ким гана болбосун. Бул оорусу бир жамаатка тиешеси эмес. Көп жалпы бардык жамаатка ким гана болбосун, ушул оору менен ооруган ким гана болбосун, мына ошого тиешелүү. Түшүнүңөрбү маселени? Кээ бирлер болсо айтат, Алла үчүн сүйүүнү, Алла үчүн жек көрүүнү Куран менен сүннөткө байлабастан кимге байлап койгон? Ошол аалымына байлап койгон да. Кимде ким ошонун сөзүнө дал келсе, Алла үчүн сүйөт, Алла үчүн машаалла. Бирок сөзүнө каршы келип калса эле, Алла үчүн жек көрөт деп. Жек көрүүсүн ошол адамга байланып калган да. Жада калса кээ бирлер айтат, мисалы, биздин имамыбызга каршы келген кайсыл гана аят болбосун, же кайсыл гана хадис болбосун, аят болгон болсо, аят өкүм өчкөн дейт. Ал эми хадис болгон болсо, даиф дейт да. Карагыла. Жада калса имамдын сөзүнө сөз тийгизбеш үчүн, берген фатавасына сөз тийгизбеш үчүн аятты мансух же хадисти бурмаланган, же болбосо эмне даифка чыгарып берген да. Чыгарып берет да. Ошого даяр да. Субханалла, караңыз да. Эгер талашканда Аллах Таала Куранда айткандай, "Фаин таназатум фи шайин фаруддуху ила Аллахи ва расулихи" деген. Бирөө менен талашып калган учурда Аллах Таала Куранда, эгер силер бирөө менен талашып калган болсоңор, ошону Аллахтын китебине жана пайгамбарыбыздын сүннөтүнө кайтаргыла дейт. Туурабы эмеспи? Эми ошол нерсени кайтаралы, ал шейхтин сөзү далил эмес деп сүйлөсөң, сен менин шейхимди, имамымды жек көрөт экенсиң дейт. Сен ага сөз тийгизип атасың дейт да. Сен оорукчансың дейт, оорусуң дейт да сен. Сен алымдарды жек көрөсүң дейт да. Сен аны бир алымды жамандан жоксун айтып атасың. Аллах Таала Куранда буйруп атат. Куран менен сүннөткө кайткыла деп атат. Аллах Таала моюнсунуп Куран менен сүннөткө кайталы десең, эми Куран менен сүннөттөн далил жок да, анынча баягы өзү таасып кылган, таклид кылган шейхиндей сөзүн алып келе берет да. Бул шейхтин сөзү далил эмес да. Мен сенин Куран менен сүннөттү талап кылып атпаймынбы, далилдеп кел десең, сен эмне менин шейхимдин сөзүн далил эмес деп атасыңбы дейт да. Ооба, далил эмес десең, сен менин сөзүмө сөз тийгизип атасың дейт да. Ушул деңгээлче барып калат да. Көрсөңөрбү? Шейхтин сөзүн Куран менен сүннөткө жете турган ошонун мартабасында коюп калат да сөздөрүн. Бул деген эмнеге сөз мактандар? Ушундай маселе бар. Мисалы, шариатта бизде 4 мазхаб бар го, туурабы? 4 мазхаб тең ахли сунна. Абу Ханифа рахимахулла, Имам Малик, Имам Шафии, Имам Ахмад 4 тең мазхабы тура да. 4 тең мазхабы тура. Мисалы, Абу Ханифа мазхабы бирөө кармап турган болсо, Имам Шафиидеги тура эмес, Имам Маликтин мазхабы тура эмес, Имам Ахмадтын мазхабы тура эмес деп айтыш бул мүмкүн эмес да. Абу Ханифа мазхабын кармана берсин. Эч ким аны карманма деп, карманыш керек. Кимде ким Имам Ахмадтын кармаган болсо, Ахмадтын карманып башкаларга тура эмес, жанда кичине проблема бар деп айтыш бул мүмкүн эмес. 4 тең тура. Кимникин кармаса, кармана берсин. Бирок башка имамдарга сөз тийгизбеш керек. Ал эми кээ бир адамдар бар, субханалла. Ошон үчүн эмне коймойт атта, кимде ким бир мазхабты, 4 мазхабтын бирөөнүн тура эмес десе, жактырбаса, ал жахил адам, динден сабат жок адам деп айтат да. 4 мазхабтын ахли сунна имамдары. Биз урматтап, сыйлап, алардын китептерин окуган сайын аларга эмне дуа кылып, жакшы сөздөрдөн айтабыз. Бирок кээ бир адамдар бар, бирөөдү кайтарганда, мисалы,
бирөө суралса, мисалы баланча адамды укса болобу десе, ал Шафи мазхабын кармат укканга болбойт дейт. Ал Хамбали мазхабын кармат укканга болбойт дейт мисалы. Бир мазхабты кармануу менен адамдарды кайтарат да. Субханалла намне. 4 мазхабтың турабы десең тура дейт. Анан эмне кайтарып атат десең, жооп бере албайт да. Бирок баягы шейхке таклид кылып алганда өзү карманган мазхабты сөзөчү. Бул деген фих маселеси да. Бул фих маселесинде адам адашып кетип тургандай чоң маселе эмес, урматтуу туугандар. 4 имам тең ахли сунна арасында кээ бир келишпеген маселелер бар. Келишпеген маселелер менен дагы адам эмне бир чоң адашууга түшүп кетпейт, урматтуу туугандар. Ал үчүн тазир кылып, баланча мазхабты кармаган үчүн сен укканга болбойт деп кимде ким айта турган болбосо, ал динден сабас надан адам. Же динден сабас надан адам, эгер динден кабар болгон болсо, аланда жеткен такыйкчик, түшүнүңөр маселени? Ошон үчүн 4 мазхабты деген мындай нерсе бар. Мисалы, ахли китептин аялдарына ахли китеп, христиан же яхуд динин кармаган, ошолорду кармаган, ошол динин кармаган аялдарга үйлөнсө болобу мусулмандар? Болот турабы шариатта? Болот. Мен ал Ханафи мазхабын карманабы, Малики мазхабын карманабы, Хамбали, 4 мазхабтын кимисин кармабасын болот. Ошол христиан болобу, яхуди болобу, ошол аялга, кызга үйлөнсө болот мусулмандарга. 4 мазхабтын ошол нерсени болоруна шариатта уруксат болгондугу үчүн ижма алышканда бир оозунчу. Христиан кызга үйлөнсө болот. Яхудиянын карманган кызга, аялга үйлөнсө болот. А бирок 4 мазхабтын жигиттери кээ бир таклидчилердин көз карашында, таасуптардын, мутаасиптердин көз карашында бири-бирине үйлөнсө болот десе болбойт деп айтат, мисалчы. Бирөөчү, мен Шафи мазхабын карманам, тинин Ханафи мазхабынан кыз үйлөнсө болот десе, Шафилер арасындагы баягы мазхабты кармагандарда, орто кармагандар да бар, четтен чыккандар да бар да. Четтен чыккандары мисалы болбойт ал Ханафилер дейт. Ханафилер келсең, Ханафи мазхабындагы туура жакшы кармагандар бар да. Жакшы кармагандар бар. Имамдын сөзүн, Абу Ханифанын сөзүн далил менен алат. Далили келбей калган учурда Абу Юсуфтыкын, Мухаммадтыкын жана башка имамдарды карап, башка далил болгонсо башка далилди алып кете берет да. Мисалчы. Бирок негизи өзү Ханафи мазхабы. Карманышат. Бирок Ханафи мазхабынан четтен чыккан мисалы таклидчик болуп оруп калгандар да болушу мүмкүн да. Ошолорго барып мен Хамбалилердин, Хамбали мазхабын карманган бирөөнүн кызына үйлөнсөм болобу десе, болбойт дейт да. Эмнеге десе, Хамбали да дейт да. Көрөбү? Бул эмне? Субханалла, мусулманбы? Алхамдулилла, болду да. Мазхаб менен кайтарышы мүмкүн эмес, урматтуу туугандар. Эмне менен кайтарат? Ишениминде акыйдасы туура эмес болгонсун кайтарат. Мисалы, Аллах Тааланын бир исмин бурмалай турган болгон болсо, же сифатын кайтара турган болгон болсо, же ишеним маселесинде Аллах Тааланын ысым сифаттарында кабыр маселеси, ахиреттеги маселелер, жана башка Аллах Тааланын башка сифаттары маселе, ишеним маселелеринде бир нерсеге каршы келген болсо, акыйда маселелерде, мына ошол маселеде адашууга түшүп калган болсо, ошол себептен кайтарат, урматтуу туугандар. Кайсыл маселеде адашып кеткен деп адам билиш керек. Өзү мисалы жамааттар эмне үчүн бөлүнөт? Жамааттар эмне бөлүнөт десе, адамдар себептерин койгон да. Себеп бар ар бир маселенчи. Биринчи эң бир чоң себеби бул жахилдик да, надандык динен. Ошонун бир себеби таклидчик да. Өзүнүн алымына же шейхине же имамына таклид кылып алган, ошол себептен бөлүнүп кеткен да. Ошол себептен көптөгөн жамааттар өзүнүн алымын сөзүн таштай албай, өзүнчө жамааттан ахли сүннаттан четтеп ошентип кете берген да. Ошентип көптөгөн жамааттар пайда болуп калган. Азыр сен сурай турган болосуң, каяктан десең, мен Оштоммун дегенди эле айтат да, мисалчы, коркпойлачы. Каяктан болосуң десең, бирөө айтат го, мен Нарындан болсом, мен Нарындамын депчи. Сенде бир жамааттар, мусулмандар арасында сен каяктансың десең, мен Оштоммун дейт да, мисалы. Оштомсуңбу? Оштон болсоң, мен Нарындамын, мен кеттим дейт да, мисалы. Түшүнүңөр маселени? Эгер Оштон болсо ал дагы, машалла, жазакалла хайран. Мен ошон адамдар издеп жүргөн, машалла дейт. Оштун башка районунан болуп калса келишпей калышы мүмкүн да, түшүнүңөр. Оштун өзүнөн болуш керек да, түшүнүңөр. Оштун дал центринен болуш керек да, түшүнүңөр. Чет жанагында болуп калса мындай, новостройкасынан болуп калса, анда да проблема бар да, түшүнүңөр. Аллах Таала Куранда «Ва'тасиму бихаблилlah jami'an wa la tafarraqu» дейт.
Силер Аллах Таала жүргөн арканды Куран менен сүннөтү бекем кармагыла да бөлүнбөгүлө дейт да. Биякта болсо, машалла, бирөө Оштон, бирөө Нарындан, бирөө Таластан, бирөө бир жактан, субхана кичинекей Кыргызстанда, машалла, 6 област болгон болсо, сен 6 областында көбүрөөк жамаат табасың, мисалчы. Кана, эгер ошолордун баардыгы өзүнүн таклитин, сокур эрчилөрүн таштап туруп, Куран менен сүннөткө кайта турган болгон болсо, Куран менен сүннөт оңбу же бирөө элеби? Куран менен сүннөт бирөө. Бирок Куран менен сүннөттү кармагандар машалла саны көп. Бирок ошолордун баардыгы Куран менен сүннөткө өз имамдарга, алымдарга эрчебей кайтарганда, Куран менен сүннөт кандай бирликке чакырган болгон болсо, дал ошондой бирикмек да. Куран менен сүннөт эки карама-каршы пикирге чакырабы? Андай эмес, урматтуулар. Көрүңүздөр. Ошон үчүн биз алымдарды сыйлаш керек. Мисалы, Имам Ахмад менен Шафи замандаш болгон себебинен экөө бири-бирин катуу сүйгөн. Имам Ахмад рахимахулла, субханалла, биз ата энебизге мисалы ошондой дуа кыла албайбыз да. Имам Ахмад 5 маал намазында Имам Шафиге дуа кылган экен да. Өзүнүн энесине дуа кылгандан кийин Имам Шафиге дуа кылчу экен да. Ошол Имам Шафи Имам Ахмадты урматтап, Имам Ахмад Имам Шафиди урматтап, Имам Ахмад эмне? Азыр бирөөлөр мисалы Имам Ахмад менен билбегендерчи, Имам Ахмад менен Шафинин ортосун бир ушунчалык катуу бир урушса керек депчи. Экөөңү карап койгула, Имам Ахмад 5 маал намаздан дуа кылган да. Караңыздар. Имам Ахмад кимден илим алат десе, Имам Шафиден илим алынат деп, Имам Шафиди дайыма таскебир ошо урматтап, ошодон илим талап кылла деп балдарды буйруп турган да. Имам Шафи айтат, субханалла. Имам Ахмад Имам Шафиге зияратка барып турчу да дайымачы. Имам Шафи айтат, эгер Имам Ахмад дейт, Имам Ахмад мактап атат да. Имам Ахмад эгер мага зиярат кылып келген болсо, ал Имам Ахмаддын артыкчылыгы дейт. Кеңдиги, мартабасы дейт. Ал эми мен Имам Ахмаддын үйүнө зиярат кылсам, анда дагы Имам Ахмаддын артыкчылыгы, мартабасы болгон үчүн зиярат кылып атам дейт, карагыла. Өзүн айтпайт да. Имам Ахмад мага зиярат кылса, ал Имам Ахмаддын артыкчылыгы дейт да. Мен Имам Ахмаддын үйүнө зиярат кылсам, анда дагы Имам Ахмаддын артыкчылыгы болгон себептен зиярат кылып атам дейт да. Караңыздар, субханалла. Ошончо андай таассуптук кылуу, таклитчиктик кылуу бул эмне алып барат дейт? Бул оору бөлүнүп алып барат дейт да. Ушул ооруну көмө турганын көмүп, дарылай турганын эртерээк дарылап жок кылбаса, бул сөзсүз түрдө бөлүнүп алып барат дейт да. Ал мейли чоң жамаат болобу, кичинекей жамаат болобу, үй бүлөдө болобу, ал бөлүнүп алып барат дейт да. Таассуп, таклит. Жада калса, кээ бир мазхаб ээлери бири-бирине, мисалы, мазхабтар 4 имам өзү башында турган имамдар эч кандай бири-бирин душмандык кылбаган да. Бирок кимде душмандык кылган? Мазхабты туура карманган, мазхабта шариаттын ордун билгендер, алар бири-бирин душмандык кылбаган. Кимде душмандык кылган? Мазхабта четтен чыгып, мазхабтын имамдарын өтө улуктап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси менен теңеп, же болбосо теңебесе дагы бир ишинде, сөзүндө теңебесе дагы, ишенимде теңебесе дагы эмне? Кылган ишинде теңеп коюшкан да. Ушунчалык таклит, тавассуп катуу кылгандыктан, жада калса кээ бир өзүнө карама-каршы имамдардын, мазхабтын имамдарына жалган хадис токуганга алып барган да. Не дейсиңер? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте эмне дейт? Кимде-ким менин атыман жалган хадис токуп айта турган болгон болсо, ал тозоктон ордун даярдай берсин дейт да. Ал эми бирөөлөр карагыла, мисалы, мынтип чыгарганда хадисте, кара. Яти ала уммати раджулун ашадду минан иблис, ашадду мин иблис дейт. Юқалу лаху Мухаммад ибн Идрис дейт. Майсинат Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан дейт, менин үммөтүм ушундай бир адам келет, анын зыяны, адашуусу иблистен да, шайтандан да жаман дейт да. Анын аты Мухаммад ибн Идрис деп айткан дейт. Ким бул? Мухаммад ибн Идрис? Имам Шафи да. Карагыла, Имам Шафиге ошону кайтарыш үчүн, ошону жек көрсөтүш үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жалган хадисти ойлоп тапкан да. Я Алла, караңыздар, эмне бул? Субханалла, караңыздар. Атын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондо 3-чү кылымда, 4-чү кылымда болгон болсо,
Мухаммад ибн Идрис деп бір ушундай адам келет деп айткан дейт. Ашадду мин иблис. Исму Мухаммад ибн Идрис деп машалла токуганга кала. Алла. Көрөбү? Силер айтасыңар, кантип тагыс кылып койсун ал, кантип тиги алым тагыс кылып койсун, кантип алым тиги алым такалит кылып койсун дейт. Эчтеке эмес да. Жөнөкөй нерсе да бул чоң. Өзүңөр араңарды эле көрүп атпайсыңарбы азыр? Жөнө ой далил эчтеке карабай эле ким менен жүрсө, тоок менен, өрдөк менен, каз менен эле кете берет болду. Ким барып ошол жеп аткан жемин, эми машалла жакшы жем экен, а? Машалла жакшы будай экен, жакшы жүгөр экен деп ким карап турат ошо тооктордон? Келгенде эле жеп алып эле бири менен жүрө берет, көрөмү? Ошон үчүн эмне шариатты адам мыкты билиш керек, урматтагандар. Мыкты билиш керек. Жада калса ошол таклит, таасуп кезинде Харам мечитинде 4 михраб болгон кезинде. Михраб не билесиңерби? Мечиттин төрүндө турат го, имам тура турган жер. Ошол жер михраб деп коет да. 4 михраб болгон, 4 мазхаб ээси ар бири өзүнүн михрабында намаз окуйт да. Имам Шафи өзүнүн михрабында, Имам Малик өзүнүн михрабында, имам бир мал намазда азан айтылды, бир азан айтылат, бирок 4 жамаатка барып 4 жерде намаз окуйт да. Бирок алхамдулилла Аллах Таала немат берип, алхамдулилла алымдар ошол нерсени кайтара берип, алхамдулилла ошол нерсени жок кылууга, алып салууга жетишкен да, алхамдулилла. Азыр алхамдулилла Саудияга барсаңар, Мадинада болобу, Маккада болобу, бир имамдын артынан намаз окулат. Жада калсаңдар таасуп кылуу, таклит кылуу бул деген өзүнүн мусулман бир тууганына зулумдук кылып алып барат дейт. Зулумдук кылып алып, күмөн жок дейт да болчу. Адам бөлүнгөндөн кийин эчтеке эмес дейт ал, зулумдук кылып алып барат дейт да. Зулумдук кылууга алып барат дейт. Зулумдук эчтеке эмес, жада калсаң бөлүп жарып, адамдарга жек көрсөтүп, адамдардын арасында өтө адашкан адам кылып көрсөтүүгө алып барат дейт. Таасуп менен эмне? Таклит. Адашпаган адамды адашты көрсөтүп, хажир кылмай турган, тазир кылмай турган адамды тазир кылып, бирөөгө таклит кылып, ошонун натыйжасында кылган болсо айтып атам. Көрөбү маселени? Шейх Сулейман Рухайли айтат, хафизахулла. Мен ушунчалык таклитти көрө элек болчумун дейт, бирок бир өлкөгө барганда көрдүм дейт да. Ошол жерге барсам бир адамдар дейт, балдар бөлүм жүргөн экен дейт. Эмнеге бөлүм жүргөнүн сурасам дейт, баланча адам саатты сол колуна тагынып койгон үчүн бөлүм жүрдү дейт да. Анан эмне үчүн эмне болуп турал? Экөө тең болот го десе, көрсө баягы бөлүп жүргөн адамдардын таклит кылган шейхи оң колго тагыныш керек деп көрөт экен да. Саатты шейхи оң колго тагыныш керек деп койгондук үчүн менин шейхиме сен ушул эле жерде, бүт жерде дал келдиң дагы, ушул жерде каршы келип калдың, болду сен кеттиң деген да. Бүт меселе. Шейхим кийген кийимди сен кийбей койдуң деп алып, ошого алып барышы мүмкүн, Алла сактасын. Көрсөңүз, ошон үчүн адам өтө ойлош керек да. Абдулла Масуд айтат, ла юқаллиданна ахадукум динаху ражулан дейт да. Силердин эч бириңер дейт да. Диниңерди бир адамга таклит кылбагыла дейт да. Я Алла, не деген сөз? Ушул адамдын ооруларын билип айткандай да. Силер диниңерди эч бир адамга таклит кылбагыла дейт да. Себеби дейт, ошондой таклит кыла турган болгон болсоңор дейт, ин амана дейт да. Эгер силер ошондой таклит кыла турган болгон болсоңор, ошол ээрчиген имамыңар, алымыңар эгер ыйман келтирген болсо, туура жолдо болсо, туура жолдо болосуңар, вайн кафара, ал кафир болуп кетсе, силер да кафир болуп кетесиңер дейт да. Карагыла. Табараниде келет, 8764 номерде, Rijal isnadı sahih. Билет, кафир болбосо дагы бир бидагат кылган болсо, бидагат чогуу кетиши мүмкүн. Бир четтен чыккан, пайгамбарыбыз халакал мутанаттигун дейт го хадистечи. Четтен чыккандар, сөзүндө да, ишинде четтен чыккандар кор болду дейт го. Кор болду деген бул дүйнөдө кор болот, алар ахиретте кор болот да. Бирок бул дүйнөдө эмес, көбүнчө эмне алар ахиретте кор болот да.
четтен чыккандар кор болсун дейт. Кор болду дейт. Ошон үчүн эгер ээрчиген аалымың же имамың четтен чыгып кандай болмосо сен артынан байкабай четтен чыгып кетесиң да. Ошол пайгамбарыбыздын хадисине түшүп каласың. Же болбосо бирөөгө зулумдук кылган болсо, сен да ошонун артынан далилсиз ээрчи турган болсоң, сен да бирөөгө зулумдук кыласың. Сен мейли четтен чыгууда болсун, мейли төмөн кетүүдө болсун, айырмасы жок да. Кандай? Кээ бирлер төмөн кетүүдө кетип, мисалы бидат ээлерин машалла сүннөт эстеп четтен чыгып кетет мисалы. Адашкан адамдарды машалла туура жолдоп таския берип, аны мактап, урматтап, ошолор менен жүрүп кетет. Мисалычы, бирөөлөр бир жактан ахли сүннаны четтен чыгарткан болгонсо, экинчи тараптан эме бирөөлөр бидат ээлерин ахли сүнна кылып көрсөтөт. Же ошолор менен жүрүп алат, же алар деле биз ошого жакын адамдар, жакшы адамдар деп адеп акыланы алданат, акчасын алданышы мүмкүн, достугуна же тууганчылыгына жана башка бир көркөм сүйлөгөнүнө алданышы мүмкүн. Кыскасы эмне? Ошолорду дагы ахли сүнна деп көрүп алышы мүмкүн. Ошон үчүн эмне? Эң туура жол эмне? Ал ортодо. Сен бул жактан да четтен чыкпа, бидат ээлерин дагы эмне? Ахли сүнна деп алар менен жүрүп алып, алар менен дагы ушул тараптан четтен чыгыш керек. Маселе түшүнүктүбү? Эгер себеби сен шейхиң четтен чыгып, шейхиңе таксаң четтен чыгып кетесиң да. Эгер сенин шейхиң, ээрчиген адамың бидат ээлеринен болгон болсо, же бидат ээлерин колдогон болгон болсо, пайгамбарыбыздын хадисинде кимде ким эки харамда бидат кылган болсо, анын эмне? Намаздары, нафил намаздары, фарз намаздары да кабыл эмес дейт. Пайгамбарыбыз хадисте бидатка түшкөн адамга Аллах Таала ошо бидатынан кайтуусуна тауфик бербейт дейт хадисте пайгамбарыбыз салам. Ал өзүнүн кылган ишин эмне? Сүннөт. Ушул нерсе менен Аллах Таалага жакындап атам, ибадат кылып атам, жаннатта даражам көтөрүлөт деп ойлоп жүрөт да. Ал эч качан өзүнүн кылып аткан ишин адашуу деп билбейт, бидат деп билбейт да. Сүннөт бул акыйкат деп жүрө берет. Караңыздар. Ошон үчүн эмне? Эки тараптан тең эмне? Мусулман адам эң алдында айтканда эң жакшы жол ортодо. Ортолукту армаш керек аттар. Ортолук ар бир нерсени далил менен, ал ортолукту кантип билебиз? Далилдин негизинде билебиз да. Далилдин негизинде. Кээ бир адамдар мисалы талашкан учурда, алымдар айтат, көбүнчө таасупка себеп болгон нерсе адамдар талашкан учурда бир эле жактын далилин карайт дейт да. Экинчи жактын далилин карабайт дейт. Мисалы көбүнчө бир маселе фикый маселе болобу, акадий маселе болобу, же алымдар туурасында иштихадий маселе болобу, өзү таклид кылган алымдын же тараптын гана далилин карайт да, ошо менен канааттанып өзүн тапшырып коет да. Болду, ошо менен эмне чектелип жүрө берет да. Ал эми тууралыкты же ортолукту издеген адам андай болбош керек. Кандай болуш керек? Келишпей аткан тарапты. Фик маселесинде болобу, акыйда маселесинде болобу, иштихадий маселеде эмне далилиң бар? Алып келчи, угайын деп. Угуп туруп, мүмкүн ошол жактыкы далил күчтүү болгон болсо, анын далилин алыш керек. Эгер слабый болгон болсо, сенин далилиң слабый экен, же болбосо сенин далилиң жок турбай деп, аны эмне бери көсөй тартыш керек. Көрөрбү? Бүт жолу бар да шариатта. Анан өзү тиги тараптын далилдерин карабайт. Аяк менен бирөөсү менен отуруп көрбөгөн, окуп та көрбөгөн. Өзү биякта жүрөт да, фик маселесинде болобу, акыйда маселесинде, меники туура, алардын баарын адашкан деп болгон шейхи же устазычы. Бул адашкан, булар далил жок деп, алар бир малдай эле көрүп жүрө берет да, малдай эле көрүчү. Андай болбош керек отунадар. Абдулла Масуд айтат: "Ла якун ахадукум иммаатан" дейт да. Силердин бирөөңөр имма сыяктуу болбосун дейт да. Сөздү карап алып, жаттап алып, урматтуу туугандар, ар бир жерде айта турган сөздөр да. Абдулла Масуд айтып атат: "Силердин бирөөңөр имма сыяктуу болбосун" дейт да. О Абдурахмандын атасы, имма деген эмне деп сураса, Абдулла Масуд айтып атат: "Иннама ана ма'ан-нас." Мен адамдар менен биргемин. Мен көпчүлүктөр менен биргемин деп айтат дейт. Индоллу далалту. Эгер алар адашып кеткен болсо, мен адашып кеттим дейт да. Ва ихтадау ихтадайту. Алар туура жолдо болмосо, мен да туура жолдомун деп эмне менен чечет маселени? Адамдар менен, көпчүлүк менен чечет дейт да. Кайсы жерде көпчүлүк болгон болсо, ошол көпчүлүк менен маселени чечет да. Ошол жамаат менен бирге. Эгер Кыргызстанда кайсы жамаат көпчүлүк болсо, ошол жамааттан. Дагыстанда болгон болсо, Дагыстанда кайсы жамаат көп болгон болсо, анын көз карашы боюнча, анын таразасы боюнча ошол жерде эмне? Кайсы жамаат көп болгон болсо, ошол жамааттан да ал. Сен ойлонбойсуң да анын таразасы. Ал Египетте төрөлгөн болсо, Египетте болгон болсо, Египетте кайсы жамаат көп болгон болсо, ошол жамааттан.
Сен таразасы ошол иштеген таразасы, жеткен деңгел ошол да. Саудияда болгон болсо, Саудияда. Иранда болгон болсо, Иранда. Кайсы жамаат көп, ошо менен бирге кетип, бул тараза иштебейт да. Ал эми мусулмандын таразы кандай болуш керек? Кала Аллаху ва кала Расулу. Аллах Таала айтты, пайгамбар айтты, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам халифалар айтты, сахабалар айтты. Мына ушундай болуш керек. Мына ушундай сен ушул нерсени таразы кылып алган болсоң, сен Африкада болсоң деле ахли сүннәтен табасың. Сен Америкада болсоң да ахли сүннәтен табасың. Сен Кытайда болсоң дагы, сен Россияда болсоң да иншалла сүннәт эсин таап аласың да. Ал эми сен көпчүлүк болсо, көпчүлүк менен жүрө берем десең, сен анда баягы ар кандай жамаатта жүрө берип, аягында исламдан чыгышыңа себепкер болуп калышы мүмкүн да. Көрөбү? Бул Табараниде келет. 8765 номерде. Бул да иснады сикат ишенимдүү. Абдуллах ибн Масуд айтат. Ла якунанна ахадукум иммаатан. Силердин эч бириңер имма сыяктуу имма болбосун дейт да. Ошондо омал иммаата, имма деген эмне деп суралса, Абдулла Масуд айтып атат. Кала яжри ма кулли рихин дейт да. Имма дегени ал деген соккон шамал менен жүрө берет дейт да. Шамал каякта соккон болбосо, ошол шамал менен кете берет дейт да. Өзүнүн мына эрки жок да. Эрки жок. Өзүнүн дини жок. Өзүнүн манхажы жок. Шамал батыштан соксо, бүгүн ал чыгышка кетти дей бер да. Эртең бир айдан кийин чыгыштан батышка соксо шамал, батышка соксо шамал кетет, батышты көсө кетет. Кыскасы, шамал каякты көсө соксо, баягы жалбырактар, канаттар учуп жүрөт го. Бир орунда тура албайт го. Бир орунда. Дал ошону айтып атат да. Бир мындай Куран менен сүннөт үстүндө тура албайт да. Сен анын ишеними Куран менен сүннөттү бекем кармануу, алейким бис суннати ва суннат хулафа рашидин, менин сүннөтүмдү, менин сахабаларым сүннөтүн бекем кармагыла, адду алейха бин наважис, аларды туура азуу тишиңер менен кармаган сыяктуу кармагыла деген нерсени билбейт да. Көрүңөн жанындагы досу каяк кетсе ошону эчип кете берет да. Сен ошо досун таклит кылат да. Азыр таклит мурунку учурда мисалы кээ бирлери илим элерине таклит кылган болбосо, же аалымдарга таклит кылган болсо, азыркы учурда карапайымдар таклит кылат. Абу Бакир, Омаргын сөзүн алган сахабаларды катуу сөз айткан болбосо, азыркы учурда карапайым өзүнө окшогон же өзүнүн исламдан түшүнүгү кем болгон адамга таклит кылат жада калсачы. Ушундай деңгээлде да мындай. Бул таклиттин баягы тагасуптун балит түрү да. Балит түрү да. Же анда акыл жок, же дин жок, эчтеге жок да. Көрсөрбү? Урматтуу туугандар, андай болбош керек. Аллахтан коркуш керек. Таклит, сокур таклит кылуу, таасып кылуу, бул туурасында жүздеген маселелер бар да. Миңдеген алма сөздөр бар. Бул нерсе бөлүнүүгө, жарылууга, адашууга, бирөөгө зулумдук кылууга, жаңы жамаат чыгарууга, же болсо сен өмүрүңдү бош кетирип баланча айтты, түгүнчү айтты деп жүргөнгө алып барат да. Ошо алып барат да. Өмүрүңдү 50 жыл, 60 жыл жашасаң, 60-тын бир 40 жылын баланча айтты, түгүнчү айтты деп нары өре жел менен жүрө беришке алып барат да. Ошон үчүн бир белгилүү бир имам айткан да. Өмүрүн аягында айткан экен да, туура жол тапкандан кийинчи. Мен ушунча жыл илим элерин кыдырдым. Көрсө ушунча жылымдын бардыгы, жыйнаган нерсемдин бардыгы Аллах айтты, пайгамбар айтты меселе баланча айтты, түгүнчү айтты болгон турбайбы деп катуу өкүнгөн экен да. Ыйлаган экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз не дейт? Кыйла вакол, баланча айтты, түгүнчү айтты таштагыла, алхамдулилlah, Куран бар. Аллах айтты, Куран жетиштүү. Пайгамбар айтты, жетиштүү, жетишмес. Алхамдулилlah, жетиштүү туугандар. Абу Ханифа мазхабын кармангыла, Имам Малик мазхабын кармангыла, Имам Шафии мазхабын кармангыла, Имам Ахмад мазхабын кармангыла. Ар бир урматтап сыйлагыла иншалла. Бири-бириңердин бир мазхабка сүйлөбөгүлө. Имамдарга зулумдук кылбагыла,
эгер бир маселеде имамдар жаңылып калган болгон болсо, ошол жаңылганын жөн эле жаңылып калгандыктан билесиң сен. Ошол имамдын сөзүнө карама каршы Куран менен сүннөттөн далил келген болгон болсо, ошондо ошол далил жеткенден кийин ошол далилди алып, ошол маселеде гана ошону алып кое бересиң эле, көрөмбү? А бирок ошол мазхабтан чыгып кетпейсиң, ошол мазхабты кармана бересиң эле, чүнкү себеби ошол мазхаб ээлери дагы ошол нерсени талап кылат да. Себеби алар Аллахка жана пайгамбарга душман болуп калыштан алыс да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, акылдуу болуш керек. Адептүү болуш керек. Дайыма адилеттүүлүктү сүйгөн адам болуш керек да. Мындай бирөөгө зулум кылып жүрө берсең, сен дагы сөзсүз түрдө ошол зулумду башкан көрөсүң да. Эгер бул дүйнөдөн көрбөсөң, ахиреттен сөз көрөсүң да. Сен зулумдук бул жүрөктөгү оору да. Ошон үчүн алымдар айтат, мисалы бул дүйнөдө адамдар бар го. Рак оорусу, баланча оору деп адамдар оору менен ооругандарды, оорукчан адамдарды не деп билет? Группа билет. Тура эмеспи? Кандай группа? Биринчи группа, экинчи группа, үчүнчү группа депчи. Ал эми бул жакта эмне менен ооруган? Сокур таклит менен жана эмне таассуп менен ооруган оорулар бар да. Бул оору дагы исламдагы оорукчан адамдардын оорусу да. Адам ушинтип оору менен жүрсө, оорчан болуп калат да. Жүргөн жеринде, баскан жеринде, олтурган жеринде жо зулумдук кылып жамандайт, же бирөөдү мактайт, болду, башка колдо эчтеке келбейт да. Жүргөн жери ушул. А бул банкротизмге алып барат да. Пайгамбар болсом хадисте адамдар эмне дейт? Намаз менен, орозо менен, зекет менен келет дейт. Туура эмеспи? Бирок буга зулумдук кылган, бирөөнү сөз тийгизген, бирөөгө жала жапкан ушул адамдар келет дагы, анын сообун алып кете берет дейт. Кийин сообу түгөнгөндө бай адамдар түгөнбөйт дейт да. Көп адамдын артынан жала жапкан, зулумду кылган келет дагы эмне? Өздөрүнүн күнөөсүн жана адамга таштап туруп кетет дейт да. Ошентип бай адам өзүнүн сообунан айрылып, намаз окуган адам, орозо кармаган адам, зекет берген адам соопторунан бүттүн айрылат дагы эмне? Бирөөлөрдүн күнөөсүн көтөрөт дагы, тозокко ыргытылып эмне? Тозоктон азан көрө берет да. Эч ким кереги жок. Силерге ушундай акыйкатты айтыш керек, урматтуу туугандар. Мындай акыйкатты силерге айтпай койбош керек, урматтуу туугандар. Бирөө жары мисалы нааразы болуп, жакпаса, таклит кылса, таасып кылса, жо эмнеге айтып атат деп капа болбош керек, урматтуу туугандар. Силерге бирөөгө бир адамдан, ушул себептен бир адамга зулумдук кылсаңар да, ошол нерседен тайган болсоңор, ошол оюңардан ишиңерден кайткан болгон болсоңор, бул нур үстүнөн нур эмес, урматтуу туугандар. Бул дүйнөдө билимдеши мүмкүн. Эртең Аллахтын астына барганда бир сооп сен үчүн бул дүйнөдөгү бардык байлыктан жоготуп турат да. Бир күнү сен үчүн 7 кабат асман менен сени жерден жерге жабыштырып салгандан дагы сага оорду азабычы. Ошон үчүн ошондой күн келет. Баарыбыз тик туруп ар бир адамдын акысында сура алабыз, эгер зулумдук кылган болсок. Ошон үчүн урматтуу туугандар, Аллахтан коркуш керек. Фаттакуллах дейт. Эмне үчүн айтат? Аллахтан коркула дейт. Ар бирибиз Аллахтан коркуш керек. Эгер сүйлөсөк дагы, иш кылсак дагы адилеттүү болуш керек да. Ар бир нерсени эч кимге таклит кылбагыла, урматтуу туугандар. Эч кимге, сен үчүн эч ким жооп бере албайт. Сен үчүн бир сооп, ким болуп калса сага бир сооп бере албайт. Бир күнөөңдү эртең көтөрүп кете албайт, урматтуу туугандар. Көз сокур таклиттен, жана таасуптан, бирөөгө зулумдук кылгандан, адилетсиздик кылгандан, чапкандан бирөөдү, тарткандан, кайтаргандан, урматтуу туугандар, мен андай нерсеге, зулумдукка, күнөө иштерге чакырбайм силерди иншалла. Бирок иншалла баарыбыз оңолуш керек. Качанга чейин 30га келдиң, оңолбойсуң, 40га келдиң, оңолбойсуң, 50ге келдиң, оңолбойсуң. Кабырга барганда эле оңолуш керекпи? Ошол нерсени күтүп атабызбы? Жок, урматтуу туугандар. Дүйнөгө эмне келдик? Оңолуш үчүн, тарбиялаш үчүн келдик да, туурабы? Эгер бизди Куран менен сүннөт тирүү кезибизде, жүрөгүбүз ойго кезибизде тарбияламасак, эртең картайып калганда, катып калганда, акыйкатты көрбөй калганда, тарбияланыш кыйын болуп калат, же кабырдын сыгуусу, азабы тарбиялайт да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, Аллах Таала баарыбызга берекесин берген болгон болсун. Аллах Таала билип, билбеген күнөөбүздү кечирип, Аллах Таала ислам аалымдарын, Абу Ханифа рахимахулла, Имам Малик рахимахулла, Имам Шафии рахимахулла, Имам Ахмад рахимахулла, жана азыркы учурдагы биздин ахли сүнна аалымдарыбыз баардыгын Аллах Таала билип, билбеген күнөөлөрүн кечирип, каталарын кечирип, кимиси гана болбосун Аллах Таала бейиштен өтүп кеткендерин кабыр азабынан, от азабынан сактап, бейиштен кылсын, Фердаус бейишинен. Ал эми тирүүлөрүн Аллах Таала сактап, өмүрлөрүнө береке берип, сүннөткө кызмат кылуусун насип кылган болсун. Аллах Таала баардыгыбызды туура жолго салсын. Баракаллаху фик.